Жапаров шайлоодо ишенимди ал. Жапаров шайлоодо ишенимди ал. Жапаров ишенимди ал деген жаңырыкты мен азыр ушундай да айтып коеюн жакшылыкча. Себеби кайсы бир убакыттан кийин Ашпарша шайлоо бүткөндөн кийин ушу сөздөр ушул жерде жаңырып калышы мүмкүн. Тарых музейинин жанында турабыз. Кайра эле тарых кайталанчу бир эмеси бар окшойт ушул. Азыркы учурда дагы ишеним менен Биримдик саясий партиясынын окшоштуктары жана мекеним Кыргызстан менен ата журтум Кыргызстан саясий партиясынын окшоштуктары окшоштурганга эми укугубуз бар да, салыштырганга. Себеби ата журт Кыргызстан партиясы эртерээк башталды, ишеним кечирээк башталды. Азыр дагы ушул эки партиянын ортосунда атаандаштыкка окшош, кайра биз бардыгыбыз эле чиновниктербиз го, биз бири-бирибиз менен согушпайлы, тетекта оппозиция деген партиялар келип, ошолор менен күрөшөлү деген ортодо переговорлор болгондой, бирок ошентсе дагы бүгүнкү эфир ишеним саясий партиясы тууралуу айтылмакчы. Ишеним саясий партиясы кантип келгенин мен дагы силерге бир сыйра тарыхчы иретин айтып коеюн. Азыркы президент Садыр Жапаров түрмөдө отурганда Каныбек Осмоналиев деген ученый агайыбыз жакшы оюнда эле чыккан окшойт. Садыр Жапаровга боштондук деп тарабын талашып коюп, бир митингге чыга алып, 2 ай камалды деп, 1 ай камалып кичине запкы жеген экен. Кийин Садыр Жапаров президент болуп калганда баягы киши мен сени президент кылганмын деп оозунан айтпаса дагы мынтип карагандарда Садыр Жапаров тиги кишинин түрмөдөн чыккан адамга көзүн аябай жакшы көрүндү дагы. Агай, сиз ученый агайсыз, азыр мынау бардак болуп атканда ошо буласын карап бериңиз деген сунуштар болот. Ал туурасында Каныбек Осмоналиев өзү дагы жаңылыктардан айткан. Бирок мен эми возрастым, манан эми Бишкекте жашап көнүп калдым. Ал жакка барып командировочный болуп барып, Ошко барып көчүп барып иштей албайм. Мен өзүмдүн жакын иним Жарасул деген тоже ученый иниме ишенем, ошого берейли деп туруп, Ошо областынын губернатор должности подарочный болуп кеткен. Ишеним саясий партиясы ошол мына Жарасул деген кишинин партиясы болгон. Ким? Жок, фамилиясы азыр эсимден чыгып атат. Ал Жарасул мырзанын өзүнүн айтысы боюнча бул саясий партиясы 2011-жылы катталып, партия ачылып атканда сакральный аттар менен ачылат да. Ишеним бул жакшы аттар менен ачылат. Ошол кишилерге кандайдыр бир ага чейинки командасында чачыралуу болуп, ишеним жетпей атат деп, ишеним деп ат коюшкан экен. Бирок 10 жыл ал саясий партия эч кандай кыймылы жок, бирок кийинки бийлик келгенде ал партия өзүнөн өзү күчөп баштады. Бул партиянын лидери азыркы учурга чейин коомдук саясий иштерге эч кандай көз карашын билдирбесе дагы, туура жана туура эмес деген көз караштарын билдирбесе дагы, негедир бул партия күчөп эле баратат. Ишенбесеңиздер тизмен алып карап көрсөңүздөр, жалаң чиновниктер жана азыркы Атамбаев айткан действующий депутаттар толуп алган. Эми урматтуу элим, Биримдик деген саясий партиянын дагы лидери неизвестный, непонятный болгон, билесиңерби? Бирок күчөп баштаган. Ишеним саясий партиясынын дагы лидери белгисиз. Мүмкүн белгилүүдүр, өздөрүнүн кругунда жанагы кол коюп отурган жерлерге, столдо отурганда төрдө отураттыр. А бирок коомчулукка белгисиз. Ишеним саясий партиясы менен Биримдик саясий партиясынын окшоштуктары мына ушул жерден башталат. Өтө чоң айырма жок да, себеби ата мекен менен ат менен асман менен жердей. Ошол эле учурда Ишеним саясий партиясында күчтүү чиновниктер арасында мен билгенден 3 же 4 жакшы адамдар кирип алыптыр. Алар жөн эле баягы базарда кыдырып жүрүп бир контейнерден кирип, анан экинчи контейнерден кире турган нерсе эмес. Бул жерге барып туруп булар киришинин алдында 1000 жолу сураштырат. Мына ак үй жактан мындай шамал болбосо, алар барып ал жерге уюмак эмес. Демек, буга чейинки айтылган президент Садыр Жапаров айтмакчы, эч кандай бийликтин партиясы жок деген менен ушундай көрүнүштөр адамдарды шектенүүгө жана күмөн жаратууга толук мүмкүнчүлүк болуп турат азыр. Атайын мына батыраак сүйлөп атам, анча-мынчалар суранып калды, эфир узак болуп кетет экен деп. Азыркы күндө Ишеним саясий партиясында келечекке ишенип, арасында чындап эле ушул күчтүү партия биз барып Кыргызстанды курабыз деген дагы адамдар бар. Ошолорго эки ооз кошуп коеюн. Урматтуу
ошол жакта талапкер болуп жүргөндөр кирип атканда бир салыштырып койсоңор болмок да. Буга чейин лидери жок партия эч качан келечекте болбойт эле. Мекеним Кыргызстан саясий партиясында лидери непонятный, үстүдөн башкарылып турган пак эткенде чачырады. Биримдик саясий партиясы дагы лидери жок эле. Тарс эткенде чачырады. Мен эми ушул жерге ушул партия менен бетим сүрөтүм чыгып, бүт тууган урум көргөндөн кийин келечеги кандай болот деп туруп бир анализ кылып койсоңуздар болмок да. Эми урматтуу эл, тарыхты алып карасак, лидери жок партиянын келечеги болбойт экен. Бүт чачырайт экен. Лидери бар партиялар сакталат экен. Бул Атамекен, СДПК, бүтүн Кыргызстан. Бул салыштырмалуу. Үчөөнү мактап аткан жерим жок да. Сразу алып азыр Мадумарчы же до конца чыдеп береткенсиңер. Андай бөлүнбөй тургула. Лидери жок саясий партиялар жок азыркы учурда. Жок. Ошон үчүн ичинде жүргөн талапкерлер жана келечекке чындап эле ишенип алган агитаторлор жана сүрөмөлүккө салган ушу келечек жок экенин бир билип койсоңор болмок. Себеби ошол ишеним саясий партиясынын ичинде катарда кетип аткандар эч качан чогуу болгон эмес эле буга чейин. Бүт бардык ар кандай саясий партияларда жана ар кандай кызматтарда жана мурдагы бийликтин калдыктары, жакынкы бийликтин калдыктары келип бирикти. Бул үстүдөн жөн эле шамалга бир катар турулуп калган эле талапкер дейсиңер да. Ушул тарых үчүн мен силерге айтып коеюн дедим. Эми Атамекен саясий партиясы боюнча сөз болуп калды. Ушул жөнүндө дагы эки сөз болуп коеюн. Лидери бар гана партия сакталат экен. Бирок тилекке каршы мына Атамекен саясий партиясынын сакталышы бул жакшы. Тилекке каршы бул киши тажрыйбасы мол болгону менен кичине мен баштап эле ушул Атамекендин эме Өмүрбек Чиркешевичтин доорунда чоңойгон поколениябыз да бизчи. Бирок бул киши өзүнүн кадырын аңгартмакчы болду düşүргөн. Өзүнүн кадырын бүт Кыргызстанга арнай турган учурда 54 командага байлап алып, азыр мурдагысын кылып, мурдагысынан тайбай, бийликке сес көрсөтүп, должносттарды алган кетти. Мурдагысында да ушундай болгон. Бир учурлар келген мына Салянова, жана Генпрокуратурада жүргөн, көп юстицияларда жүргөн, бүт ушу Текебаев айланасына тизилген команда ушинтип барып бийликке сес көрсөтүп барып, бийликтерди алып, бир учурда бийликтерде иштеген. Тарыхта булчу. Урмат Өмүрбек Чиркешевич айтып атпайбы? Мен тажрыйбам мол, мен ким экенин билем деп басмырлап атпайбы? Сиз билбейсиз. Сиз эмес, мында биз билебиз. Сиз кылган нерселерди эсиңизден чыгып калат экенсиз. Сиз керектүү гана нерсени эстейт экенсиз. Ошентип бир убакта булар дагы Өмүрбек Текебаев өмүр бою командасы менен бийликти согушуп, бийликти революция жолу менен дагы, убактылуу өкмөт менен дагы кармап, жөн дагы барып, Атамбаев айтпады эле могу жерде 3 жыл өткөндөн кийин өзүнө келгенден кийин хватит болду, Текебаевди ээрчибейбиз деп туруп бүт командасын, ал Атамбаевди дагы жадаткан бир учурда Атамбаевди президент кылып алып, должносттарды өзүнүн адамдарын койгон. Ошентип Текебаевдин тарыхы, к сожалению, өкүнүчтүүсү, Текебаев кыйын тажрыйбалуу саясатчы болгону менен только өзүнүн кызыкчылыгына жана айланасындагыларга гана иштеген. Бул командный игрок да, командасы менен эле барып өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн саясатчы катары калып атасыз. Өмүрбек Чиркешевич эми укпаса деле керек, айтып кое берейин. Элдер, ушул киши азыр партиясына пауза кылып туруп, мына Кыргызстан чачырап араң турган маалда тетиги жерге бир офисти ачып туруп, офисте эле бар. Мен бир реальный бир позицияны кармап туруп, ар бир партияга ата боло турган, буга чейин конституциянын атасын десе, азыркы кийинки поколениеге ата боло турган учурда, опять же мурдагысынан уйга жүгөн салабы, көңгөн атат кадабы деп туруп, опять же жаңы өсүп келаткан блогер күчтүү балдар чогултуп, мурдагысына дагы чогултуп, аларды фас кылып, аларды кылып туруп, бир рядка коюп туруп, дагы ошого киришти. Бул өтө өкүнүчтүү. Бул сөзгө дагы кийинчерээк кайрылабыз. Урматтуу президент. Эми президентке мына Текебаев айтып атпайбы? Мурда жооп берүүчү адамдар бар, азыр эч ким жооп бербейт деп. Текебаев үч жерден да жаңылышып атасыз да. Мен муну акыркы бир айдын ичинде жооп бере турган адам таап алдым. Жапаров депчи. Кайрылып атам. Себеби бул киши айткан, мен жооп берем деп.
Баяндалгандын негизинде мен кыска азыр бир уран сөз ойлоп чыктым. Инсалдарын айтпайм. Мына Жапаров шайлоодо ишенимди ал. Партияда айткан жокмун, инсалда айткан жокмун. Жапаров шайлоодо ишенимди ал. Жапаров шайлоодо ишенимди ал. Жапаров ишенимди ал деген жаңырыкты мен азыр ушундай да айтып коеюн. Жакшылыкча. Себеби кайсы бир убакыттан кийин Ашпарша шайлоо бүткөндөн кийин ушу сөздөр ушул жерде жаңырып калышы мүмкүн. Жапаров ишенимди ал. Жапаров ишенимди ал. Жапаров ишенимди ал. Себеби ишенимди алыш керек да. Ишенимди алган жакшы. Жоопкерчиликтүү. Ишенимди алган жакшы. Жапаров шайлоодо ишенимди ал. Жапаров шайлоодо ишенимди ал. Жапаров ишенимди ал. Жапаров ишенимди ал. Бул менин сөзүм. Тарых үчүн айтып коеюн. Эми мына Адакам Мадумаров жөнүндө. Адакам Кимсанбаевдин тарапташтары буга чейин көп жолу добушуңуздарды бир да агитациясына акча албай, шайлоого чейин только YouTube'дан карап, бул билимдүү адам деп келип, шайлоо күнү акырын өзүңөр барып добуш берип жүргөн адамсыңар. 100 миңден ашык шайлоочулардын добушун алып жүргөн киши бул. 100 миң добуш деген бул цифра менен айтылганда оңой эле болот. Бул 100 миң деген адамдардын ишеничин алуу, үмүтүн алуу. Буга чейин добушуңарды түзгөлө бердиңер. Эгерде мен ошондой добушка ээ болгондо бийлик алып туруп тигинсин жокка чыгарып кайра шайлоого кетирсе, кайра Мадумаров кайра шайлоого кетип калып атпайбы? Каждый раз добуш бересиңер, каждый раз несправедливый, адилетсиз нерсе болуп эле бунун добушун шак эле чөнтөгүнөн алып туруп кайра түртүп койсо, кайра эле шайлоого кетип атпайбы? Мен сиздердин ишеничиңер болсо, мына урматтуу элдер, добушуңарды бирден сурап ала турган баламын. Колуман келишинче мен айтпайм басып алам деп. Адилетсиздик нерсе болсо, мен барып үйүмө жатып албайм. Мына тарых далил катары кечеги өткөн шайлоодо, Көркеңештер шайлоодо бир көңүл буруп койсоңор. Улуучу саясий партиясы акча кетирбей бир 1000ге жакын добуш алдык. Ошол эле учурда Ата журт Кыргызстан партиясы жана башка ошол партиялар несправедливо добуш сатып алды эле. Артынан түшүп жүрүп, үйгө барып жатып албай шайлоону жокко чыгардык. Бул деген сөз ошо 1000 эле адам болсо дагы добуш берген добушунун ишеничин актай алдык. Улуучу саясий партиясы. Демек, урматтуу эл, азыр алдыда өтө чоң тандоо турат. 21 саясий партия катышып атат. Анын ичинде мен билгенден ар бир партияда 3төн 4төн азыркы поколениянын татыктуу балдары келетасыңар. Мен ошолорго айткым келет. Бир убакта мына Садыр Жапаров, Камчы Ташиев аз бийликте отурат. Азыр буларга оппозиция болуп ата мекендер барып атпайбы? Бир убакта булар побегде жүргөндө булар отурган. Ошол эле Мадумаров, Ташиев, Текебаев, Садыр Жапаров, дагы ким, дагы ушу эски саясатчылар булар бир болгон булар убагында. Азыр булар бөлүнүп алып, кийинки поколенияларды командасына кошулуп алып, согушка кетип атышпайбы? Эгердечи азыр булар 1000 айтышканы менен, азыр мына лифтте ак үйдө бир жерден алдынан чыгып калса, экөө жакшынакай учашып кетет. Көрөсүңөр. Же болбосо азыр бирөө той кылса, ушу чоңдордун бирөөсү бир той кылса, барсаңар бүт ошол жерде. Азыркы бийликте отурганды дагы, анан бийликке жетпей калып, оппозицияда жүргөндөр дагы. Ушулар эле бири-бири менен алмашып эле кийинки поколенияны дагы арасына кошуп кетип атат. Жанагы жаңы поколениеде, ушул поколениеде чоңоюп келаткандар, ар бир партияда жүрөсүңөр. Бизге бирүүгө убакыт келди. Мени деле чакырышты бул мына эски саясатчыларчы. Аябай сонун условияда чакырышты. Келсең штаб беребиз дешти, келсең агитатор беребиз. Акча жок, булар деген тилди табат экен да. Эптеп өзүмдүн нафсымды тартып атып, айделде чыгып кеттим беле, мен мына азыр алдыңарда кайрылып отурам. Сиздер азыр ушул учурда
командный игрок болуп кой эми партиянын мен ушу партияда баратам, ушу партиянын намысын сакташым керек деген бир позицияда кетип атасыңар. Силер ар партияда кимдер менен кетип атасыңар? Мурдагы саясатчылар менен кетип атасыңар. Ушуну деген ойлоно турган убакыт келиптир. Мен деле бул сөздү азыр бүгүн жөн эле азыр эсмеге эле калып эле чыккан жокмун. Ойлонуп көрсөм мен ким менен күрөшүп атам? Мен кечеги чоңойгон азыркы поколениядагы жаңы саясатта кетип аткан балдардын биримин. Силерге окшош. Мына ар бир партияда 3төн 4төн жүрөсүздөр. Кече жакында эле бир жүрдүк. Эми кантип тилин тапкан ар бириңиздерди эски саясатчылар бирден 3төн кылып жетелеп барып ошо партияда жүрөсүңөр. Ошо партиянын лидерлери, эски саясатчылар азыр булар менен күрөшүп атат. Булар күрөшпөй атат, булар жөн эле кайым айтышып атат. Силерди, биздерди күрөштүрүп атат. Мына азыр бийликте отургандардын дагы, булардын дагы жаш поколениядагы саясатчылары бар. Булар дагы жаңы кадрларды ишке коюп, атасын ишке коюп, баласын иштетип же баласын ишке коюп, атасын иштетип, булар деле колдонуп атат. Мына сыртта жүргөн, бийлик талашкан оппозиция эски саясатчылардын жанында мына биз жүрөбүз, силер жүрөсүңөр. Булар көрөсүңөр, бир учурда кайра алмашып калат, же кайра иштешип калат. Мунулорду күрөштүрүп атат, мына жаңы күчтөрдү, жаңы поколенияны күрөштүрүп атат. Ошон үчүн урматтуу менин замандаштарым, ушул доордо эски саясатчы эмес, кийинки саясатка аралашып бараткан жаңы активисттер, жаңы мына жүздөр, биз бир болушубуз керек экен. Ойлонуп көрдүм мен бүгүн кечке бир ой келди. Азыр мына оппозициянын баштап бараткан Текебаев, Мадумаров каяка кетип атышат? Мына бийликте отурган Садыр, Ташиев дагы мына. Булар деген бир убакта мындай болчу, билесиңерби? Булар депутат болгондо бул побегде жүрүш. Эртең ушинтип, булар ушинтип эски поколение, Мадумаров булар бардыгы бири-бирин тааныйт. Булар деген калп эле жанагы азыр урушканы менен алтан чыгып калса бири-бири менен мушташып кетпейт. Эч качан бири-бири менен бычакташып, мушташып, мен сени жок кылам дебейт. Жапчакчынага учурашып отура берет. Булар бизге окшогон жаңы жаш балдарды алып алып, командасына кошуп алып, бизди мушташтырып атат. Бизди, мына азыр мына фамилияңарды бардын окуй, мына Аманбол, Мирлан Данышман, мына мен билген, биз деген азыркы поколениянын жаңы жүздөрүбүз. Бүт бардыгыбыз ар кандай партияларда жүрөбүз. Булардын технологиясы ушундай экен. Мен өтө катуу ойлонуп ушул ойго келдим. Оппозициячыл болбошубуз керек экенбиз. Биз бийликчил дагы болбошубуз керек экен. Биз өзүбүз жаңы поколения, эски саясатчылар менен орун алмаштыруу кылышыбыз керек экен. Жакшылыкча суранып, мактап, бата берип, же болбосо кичине баягындай катуураак суранып дегендейчи. Эмнеге билесиңерби? Себеби 20 жыл өтөт, 30 жыл өтөт. Кудайым буйрса аман болсок, 31 август же ушундай даталуу бир күндөрдө көрөсүңөр, мына азыркы оппозицияда жүргөнү, бийликте отурганы бардыгы, алар уже возрастта мына медаль болуп калат да. Бүт бардыгы мына флагтын алдында жанагы почетный жерде отурат, буларды көрөсүң. Булардын бүгүнкү урушканы бесполезно. Айла жок, ушу старшийларды чакырып, төрүбүзгө отургузуп алып, анан биз майрамыбызды улантабыз дагы 20 жылдан кийин. Булар все равно бир поколение, булар бир. Бардыгында бийлик болгон, бардыгы депутат болгон. Азыркы ким? Талант Мамытов, Садыр Жапаров, Ташиев, булар Оштун губернатору мен билгендерден. Булардын бардыгы ак жолдон депутат болгон. Арасында бирөөлөр почивникке батмадар чыгып калып, жөн үйүнө барып жатып албай, бир партиянын катарына кирип, оппозиция менен кетти. То есть булардын эле эски саясатчылардын бийлик талашуусунда бийлик кийинки поколения, кийинки активисттер бизди бирден эле жанагы тандап алып партияларына айланасына коюп алып, мына бизди күрөштүрүп атыптыр. Урматтуу кийинки поколениянын жаштары, биз бирге турган учур келди. Азыр, эртең эмес, же шайлоодон кийин көрөбүз го эмес. Мында айланаңызды карасак, биз кимге кызмат кылып атабыз? Же оппозициясына кызмат кылып атабыз, же бийлигине? Айла жок дей албаган агайлар менен тил табышат экен булар. Айылдаш, чок иштеген, аяшата бир выход таап, бир эки жолу жакшы сүйлөсө, биз эми жаш саясатчылар алар менен сүйлөшүп, алар менен сүрөткө түшкөнүбүзгө сүйүнүп, эми себеби биз жашчылык малда булар деген кычыраган чоң бийиктикте
телевизордан эле көргөн адамдар болгон да. Менде дагы болуп атты да, мындай ушуну араң жеңип чыктым менчи. Ушу бир саясатчы менен жакшы сөткөчү болгоныма, сыймыктанып, классташтарыма мактанган күндөрүм көрсө, будан өтүш керек экен. Мен бул нерседен өтүп алдым. Мен жеңип чыктым ушуну. 1000 саясатчы болобу, 1000 телевизордон чыккан болобу, булар деген эски саясатчы, мына кийинкилер жаңы көз караштагы жаңы саясатчы. Эски саясатчылар бизди басмарлабасын. Мына Текебаевдин байкы, мен бардыгын билем деп. Урмат Өрбек Чиркешевич, мына жаңы саясатчылардын плюсун сиз өзүңүз билесиз. Даже өзүңүз айттасыз. Али Токтокунов мына интернеттен эле жакшы иштеп атат деп. Мына сиз мойнуңузга алып атасыз. Даже сиз эски саясатчымын, тажрыйбам күчтүү деп бизди басмарлаганыңыз менен прямой эфирди мына эми үйрөнүп атасыз. Ошол эле учурда оппозицияда жүргөн Мадумаров жөнүндө. Мадумаров тажрыйбасы күчтүү, эмне деңгел эле дешет экен да. Эми айла жоктун иши да. Урматтуу эл, ал киши журналистиканы бүткөн. Журналистикадан бүтүп спикер, депутат болуп иштеген. Анын, конечно, тажрыйбасы чоң болот. Сиздер деген мына кийинки азыркы саясатка чыгып аткандар менен салыштырсаңар бул болбойт. Булар они обязаны ошондой болгонго. Ошон үчүн алардын саясий тажрыйбасы кенен, грамотный, сүйлөгөндү билет. Ошентип булар бизди башкарып жүргөн. Саяс акылдуумун, кыйынмын. Себеби буларда тажрыйба. Биз тиричиликте сыртта жүргөндө булар ошо ак үйдүн ичинде движениеде жүрүшкөн. Ошон үчүн буларда маалымат көп. Ошентип бүгүнкү эфирди мен тарых музейинен баштап кичине тарыхка көз чаптырып, андан кийин алдыңкы боло турган нерсе, анан мен эмнени каалайт элем ошону мына жаш жаңы саясат бетинде жүргөндөргө крик души. Мен силер менен күрөшпөйүн, силер менен күрөшпөгүлө. Биздин күрөшө турган адамдарыбыз эски саясатчылар экен. СССР бузулганда булардын анда элдер мынчалык түшүнүк жок эле да. Бүт нерселерди ээлеп алгандар азыр мына ошолор саясатта отуруп, ансаз келген соаз балдарын уже зарубежден окутуп келип, бирден шайлоого пробный катыштырып уже булар келип калыптыр. Мен эми түшүндүм булардычы. Ошон үчүн урматтуу жаш саясатчылар, анан уже тажрыйбасын мойнуна алып, кой, мен дагы деле саясат менен тырышып жүрө бербейин деп акылына келген саясатчыларга дагы рахмат. Ата болуп, мисалы үчүн саясий ата деп коет да, урушуп кетпеген бир позицияларды алып, ынтымак окшош бир форумдарды ойлоп чыгып, ошондой позицияны аткарганда саясатчылар, аларга тазим. Бирок өзүнүн кадырын бир партияга байлап алып, же өзүнүн кадырын бир районго байлап алып, өзүнүн баягы как будто ошол кадырын төрөлгөндө алган эмес. Элдер шайлаган үчүн анан депутат болушкан буларчы. Ошо депутаттыкты алган кадырын азыр дагы жаш өсүп келаткан поколенияга менен салып, күрөшүп, азыркы жаңы өсүп келаткан саясатчы жаш муундар менен доошун тартып, аларды кадырын салып, балам деп, мен мынантип депутат болгонмун, мен мына иштерди кылганмын деп туруп, ошону кийинки өсүп келаткан поколениянын доошун жулуп, тагдырын талашып атышат. Түшүнүп Ошол нерсеге биз көңүл бурушубуз керек экен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.